Кыргыз эли Азиянын байыркы элдеринен. Кыргыз эли рух дөөлөтү, маданияты, таза жан дүйнөсү менен башка элдерден айырмаланган. Адамгерчиликти, акыйкаттыкты, адептүүлүктү, уяттуулукту, ар намустуулукту ыйык туткан. Мамлекеттүүлүгү жарандык коому болгон байыркы баатыр эл эле. Дал ушул баатыр элде эненин, жалпы аял затынын орду бийик экенин тарых тастыктап келген. Күндөр өтүп, айлар жылга алмашып, атүгүл доор өзгөрүп, баягы ыраттуулук, салттуулук жоголуп, атулук, затулук болгон энелерге мамиле өзгөрүп, деги эле нагыз адамгерчиликтин, сый-урматтын түбүн кыргызга такаган тирүү тарыхта жоголуп бараткансыйт. Бирок ар замандын нукура патриоттору, элине жерине кайдыгерлик, көздүн учу менен карабаган чыныгы кыргыздын уул кыздары болгон. Мына ушундай адамдык сапаттарды туу туткан, кыргыздын канына, жанына сиңген калыстык, акыйкаттык, түгөнгүс ынтымактуулук болгон сапаттарга ээ, эл ичинен жамандыкты кетирген сүлгү болуп, жакшылыкты болушунча жакындаткан дүрбү болгон Кайрымдуу бол коомдук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматов. Өзүңүздөр көрүп аткандагыдай, биз бүгүн Кыргызстанда өнүккөн жашоодо жашап аткан учурда бүгүнкү күнгө чейин биздин бул энелер убагында ал күчү барында алар энелер ушундай жашоо өмүр сүрүп, ана мына караңыздарчы. Мынагул үйдү ушинтип, бул үйдө 3 кызы бар Гүлжан эненин. Бирок Аллах Таала уулду насип кылбаган экен. Ошол 3 кызынын 1 кызы кайтыш болуп калып, анан ушул үйдө өмүр сүрүп келген. Эми бул үйдө болсо, мынакей баштагандан тарта, мына энекебизди кубандырайлы, сүйүндүрөйлү деп аракет үстүндө болдук. Анан бул үйдү бир ай аралыгында толугу менен бүткөрүп, бардыгын шартын заманбап кылып, мына айнектердин баары мына пластиковый айнек, анан ногул бардыгына көңүл буруп, бүгүнкү талапка жооп бере тургандагыдай. Сыйрес болбош үчүн бүгүнкү стандартка жооп бере тургандай кылып, анан мына ушу сиздер көрүп турган бардык шарттар камтылып, энекебизди кубандырганга жетиштик, Кудай буйруса. Эми наркы үй менен бул үйдүн айырмасы өтө чоң деп ойлойбуз. Анткени мына Гүлжан энекебиз үйдүн ичинде сонун кенен, энеке. Түшүмбү дейм же өңүмбү дейм, ошого аябай өзүмө ишене албай калганмын да. Ошо кубанычтуу күндөрүм эч унутпайм да, эми мындай кубанычтуу күндөрүмдү. Силерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен азыр Заңгыраган тамда жашап жатам. Мурунку жашоом аябай кыйналып, кыйынчылык менен өттү. Азыркы жашоом Кудайга шүгүрү Заңгыраган 5 комнатта жашап, балдарым, өзүм иштеп, мурунку жашоом оңолуп, мурунку жашоом артта калып, азыр жаңы жашоом башталды. Кайрымдуу бол коомдук фондунун алгачкы эмгеги Кожобергенова Айзат эженин үйү болуп саналат. Ошол Кайрымдуу бол фондунун биринчи эмгеги, биринчи кайрымдуулугу десем да болот. Ошо биринчи эмгегинин жүзүн көрүп отурабыз. Азамат жоолуга электе, Кайрымдуу жоолуга электе эмне деген күндөр өтпөсүн алады. Эстегим да келбейт азыр. Душманыма да каалабайм. Балама памперс жетпей, нанга жетпей, кыйналып, светимди эле албай соокта. Ошо Кайрымдуу фонду келип, Молдоке менен Азамат келип, мен бүт мукташымды колуна алып, баламды чоңойтконго жардам берип, ушинтип жардам беришкен. Ошонун элдин, мигранттардын колдоосу менен ошо Кудайым Азаматты көпөрө кылдыбы, же эмне кылды билбейм, же мен ушундай тагдырым ушундай болдубу. Ошо Азамат келгени, Кайрымдуу фонду мени эме алганы, колуна алганы, жашоом 50%, 100%ке айландай алмашты.
Azır yaxşı. Ayzada dağın iyini arttırıyorsun. Просто Bundan emelermişti alay. Azır ayvay yaxşı. Bağım Uşunun 4 gün kaldı. Uşunun 28'i balamın 4'e çıkat. İyi karını pol 2'ye çıkat. Şu 2 yaşta jekelemeyin emez. Kanca degen eldi. Kanca degen eneni öyle kırıştı. Бул турган жер дагы ушул бизге кайрылуулардан бири болгон Рахат эненин кайрылуусу болгон. Бул Рахат эне 28 жылдан бери төшөктө жаткан эне экен. Биздин ушул кылып аткан иштерибизди ушу интернет баракчалардан көрүп, анан бизге байланышка чыккан. Күндөрдүн бир күнү ушул эжекенин байланышы болуп чакырык кылды үйүнө. Бизди келип мени бирге келип көрүп кетсең Азамат деп аябай суранды. Биздин колубуз тийбегендиктен бир канча убакыттан кийин бардык. Ушул Рахат эженин ошол алгачкы жолку жолугушуудагы айткан сөзү менин жүрөгүмдү ушунчалык титиреткен. Анткени ушул төшөктө жаткан эне ушул 2 бутунан айрылган. Анан мага айтты, бул төшөктө жатканыма Азамат 1 жума же 1 ай же 2 ай болгон жок. Бул төшөктө жатканыма 28 жыл болду. 28 жылдан бери мен өмүрүм 4 дубалдын ортосунда өтүп жатат деген сөз менин аябай жүрөгүмдү ооруткан. Бирок мындай нерселерди биз угуп алып эле жүрөгүбүздү оорутуп коюп эле анан көңүл кош мамиле жасагандан алыс болушубуз керек деп ойлойм. Алгачкы жолу ошол көп функционалдуу кровать алып барып берип, кубанычты бөлөп, кубанычка бөлөп, кичине болсо да жылмайып тартуулаганга аракет кылганбыз. Бирок бүгүнкү күндө мына сиздер көрүп турган участокты алып, мына азыр бүгүнкү күндө бул жерде курулуш иштери жүрүп жатат, Кудай буйруса. Эми аз күнчөлүк аралыкта биз бул үйдү дагы тапшырып беребиз деген чоң үмүттөбүз. Рахат эне дагы Кудай буйруса бул жерде той чыгын өткүзүп, колуна ак үргөн ачкычын тапшырабыз деген чоң үмүттөбүз. Ушундай бир туугандарыбыздын үйлүү болуусуна, ак өргөлүү болуусуна себепкер болуу максатында биз бүгүнкү күндө кызматтабыз. Мекендештерибизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушу Кайрымдуулук фондунун жетекчисине Азаматка да чоң рахмат. Кудайым ушу туткан орозолору кабыл болуп, ниет кылган болсо ошол ниеттерине Аллахым жеткизсин. Ушу жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эгер убакытты силер кеспесеңер, убакыт силерди кесет" деген. Биз убакыттан уттуруп койбойлу. Балким бүгүн барбыз, эртең бизге жаназа окулуп калышы мүмкүн. Эч кимибиз билбейбиз. Дүйнө байлыкты жыйып, үйүп, отуруп алып, эртең аны көргө да алып кете албайбыз. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Бирок билип эле отуруп албай, кылганды да билейли. Сүйлөгөндө эле эмес, кылганды да билейли. Мына Кудай буйруса, жер пайы казылып, Öldü 5'te koydu. Çok kızdı. Gözünden çok emek dedi. Bunu kanayın. Yüreğimde kayıtlı da oluşacaktı. Бүгүнкү күндө ошол жалгыз бой мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майыптыгы боюнча ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген энелерди камтып өз кучагыбызга алып өтө оор аянычтуу тагдырдагы, мисалы бир туугандары жок, же болбосо үй жайы жок, мисалы үй жайы жок, бир туугандары мындай таянаар, бир каранаар эч кимиси жок. Оор тагдырга бир дуушар болгон энелер камтылган. Башка улуттардан бүгүнкү күндө башка мисалы араб улуттарынан же дегеле башка улуттардан көп жардам сураган энелер көп кездешет да. Анан ошондой чакырыктарды жасап, биз өзүбүз турсак, кыргыздын намыстуу уул жигити турса, эмне үчүн биздин энелер башка жактан жардам сураш керек? Биз өз кучагыбызга алыш керек деп, ал энекени дагы камтып, бүгүнкү күндө колубуздан келишинче бар аракетти жасап, аракет кылганбыз, бирок биздин кылып аткан аракетибиз бир гана өзүбүздүн гана эмебиз күчүбүз менен эмес, бүтүндөй жалпы кыргыз коомчулугундагы кайрымдуу мекендештер тарабынан колдоолор болуп, ошол үй салаар алдында, мисалы биз жер тилкесин алдык деп өздүк баракчаларыбызга маалымат берип, ошол берилген маалыматтарды элдер туура көз караш менен карап, ишеним артып, ар тараптан колдоолор болуп, анан бүгүнкү күндө мына ушундай жыйынтыктар менен мына Асыл эже дагы үйлүү болду. Бул Асыл эженин үйүндө дагы алгачкы сунуштарыбыз ушундай болгон. Биздин мисалы ар бирибиз 100 сомдон эле чогултсак,
Gözüne cevap vermek dedi. Bunu uqqandan keyin жүрөгүмө кайсы болушу чыкты. Бүгүнкү күндө ошол жалгыз бой мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майыптыгы боюнча ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген энелерди камтып өз кучагыбызга алып өтө оор аянычтуу тагдырдагы мисалы бир туугандары жок же болбосо үй жайы жок, мисалы үй жайы жок, бир туугандары мындай таянаар бир каранаар эч кимиси жок, оор тагдырга бир дуушар болгон энелер камтылган. Башка улуттардан бүгүнкү күндө башка мисалы араб улуттарынан же деги эле башка улуттардагы адамдардын арасында көргөн билгендерден өтө чоң ыраазычылык. Анткени мындай энелердин аркасында Аллахтын ыраазылыгын табабыз. Андан кийин Жалал Абад областында бир үйдө 7 биздин мекендештер жашайт. 20 жылдан бери квартиралап жашап келген экен. 7 мекендештерибиздин ичинен 4-өө майып экен бир үй бүлөдө. Анан ал үй бүлөнүн дагы ушундай бир жашоосуна кайдыгер карабастан Жалал Абад областынын Сузак районунун ушул Сузак районунда экен, Октябрьский айылында. Анан ал үй бүлөнүн дагы ошол барып жеринде таанышып, ошол энекебиз менен баарлашып, сүйлөшүп, анан ал үй бүлөнүн дагы бир аянычтуу тагдыры бизди мындай жөн олтургузган жок да. Анан ошол себептен мынакей бүгүнкү күндө ал үй бүлө дагы баардык шарты бар. Үй бүлөдө айнеги мисалы салып атканда да айта кете турган болсок, мисалы айнегин бир мекендешибиз менин үй бүлөм атынан мен айнек салып берейин деп ушундай бир сунуштар менен өздөрү сураныч кылып, мен берген айнекти салып берсеңер ушул үй бүлөгө деп өздөрү сураныч кылып беришет. Казакстанда мекендештерибиз проволокаларын жөнөтүп, ушундай сыяктуудай дагы бир мекендештерибиз мисалы жыгаштарынан деги эле ушундай бир ынтымактын негизинде гана курулган үйлөр да. Мына биз ушул бүгүнкү күндө ал үй бүлө дагы өзүнүн үйүндө кубанычта, өтө сүйүнүчтө кол сунган баардык мекендештерге ыраазычылыгын айтып, энекебиз күнүнө 5 убакыт намазында дуа кылып, кимдики менин үйүмө салымын кошкон болсо деп ошол баарына ошол кол сунган инсандарга ыраазычылыгы менен өз үйүндө кубануу менен жашап атышат. Андан кийин нарындан Акталада Кара Өргөн айылынан бир мекендешибиз эжекебиз чыкты. Ал эжекебиздин дагы тагдыры өтө бир жүрөк оорутарлык экен. Ал эжекебиз да кайрылып, өзүнүн жашоосу менен бөлүшүп, айтып, бир сире ыйлап. Алыс болсо да келиңиздер ушул Кара Өргөн айылына. Силерге да ошол ден соолук каалайм. Бар болуңуздар. Ушундай ар бир адамдын битке кайгысы болсо дагы битке мындай эмеси тең болушуп атасыздар. Силерге чоң рахмат. Ошо телефондон эле угуп элем. Мен ушу силерге аябай ыраазы болдум да. Ушундай адам бар турбайбыз деп ойлогон депчи. Анан десем ошо жолдошум убагында жакшы жашачубуз, мен анан инвалид болуп калган үчүн ушундай балам экөөбүз ушундай жашоодо жашап атабыз. Буга деле шүгүрчүлүк кылабыз. Бул бүгүнкү күндө биздин алып чыгып аткан, кылып аткан иштерибиз пайгамбарыбыз, сүйүктүү биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бизге көрсөтүп кеткен жолдору жана насааттары. Ошон үчүн мен ойлойм, бул пайгамбарыбыз бизге бир канча кылым мурда айтып өткөн садакатул жария деп. Садака жариясы. Бул садака жариясы деген бул көрсөтүп көрүнүктүү кылчу, көрсөтүп берүүчү садака. Анын максаты болуш керек. Анын максаты ошол бул жакшылыктар токтобосо экен. Токтобогон садака бул ушул жария садакасы. А купуя садака бул көрсөтпөй кылып коюучу садака. Анан биз купуясы кылгандан биз жария кылганды тандап алдык. Себеби бул жакшылыктар токтобогон жакшылык болсо экен. Буну биз бирибизден бирибиз үлгү алып, ушундай бир эле ушул мисалы биздин бир областта, же бир айылда, же бир эле биздин мамлекетибизде эле эмес, дүйнө жүзүндө бир келчү адам бул дүйнөдө конокпуз. Бирок конок дүйнөдө адамда эң баалуу бул адам көңүлү. Эң назик бул адам көңүлү. Ошон үчүн ушул көңүлдү баалап, ушундай бир көңүлдү көтөрчү жакшылык кылып, бул жакшылыктарды биз кылсак кылбасак дагы бул өмүр өтөт. Кылсак кылбасак да бул күндөр өтөт. Бирок мен айтар элем, келиңиздер, баардыгыбыз Кудай буйруса, колубуздан келген бар аракетибизди жумшап,
жакшылык кылууну унутпасак, бул жакшылыгыбыз бизге эч убакта зыян алып келбейт, пайдадан башка. Бул жакшылыгыбыз бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы пайдасын берчү нерсе. Ошон үчүн бул кылып аткан жакшылыктар эч убакта токтобосун, мындан дагы уланып, чоң бир жакшылыктарды жараткан, ошого бир себепкер болуп калууга шашылган инсандардан болойлу. Амин. Амин. Кудайым кабыл жигиттерге чың денсаулык каалайбыз. Мына биз бүгүнкү күндө ондогон эненин үйлүү болушуна себепкер болгон болсок, келечекте биз буну чектөө кылбастан, келечекте дагы канчалаган энелер жардамга муктаж болуп аткандыгы бизди өкүндүрөт. Ошон үчүн ушундай нерседе кайдыгер карабастан, бардык мен кыргызмын деген жүрөгүндө ыйманы бар кайрымдуу мекендештерди бизден ушул сооп табуу сапарында бирге сапарлаш болууга чакырык кылабыз.